Ош шаарында Нооруз майрамы сүмөлөк ачуу салты менен башталды. Жаздын келишиндеги жаңы майрамдын урматына 160 литр сүмөлөк кайнатылып, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов шаар башчысы баштаган жетекчилер катышты. Сүмөлөк ачуу салтанатында пандемиядан каза болгон жарандардын арбагына багышталып Куран окулуп, элдин бейпил жашоосу үчүн ак бата берилди. Эдил Байсалов улуттук майрам коомчулукка маданий эргүү тартуулаганын билдирди. Жерибизге береке, элибизге тынччылык, аманчылык, бекемден соолук берип, ушул майрамга кол кабыштырган бардык замандаштарыбыздын үйлөрүнө тынччылык, аманчылык, дасторконуна береке, өздөрүнө бекемден соолук берген, ниет тилектерибизди кабыл кылгын. Роббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Elimizde Kırgız elin Kutay öde kutuptan saklasın, kesin çoğadan saklasın. Elimizde soğuş olmasın, ısmakçılık olsun. Nooruz mayramı arazdaşını toktatkan, karnışlı keçirgen bayramızlar. Bir-birimizlerge karıngan ozamızlar keçirimizde. Bilen algan жақсы болот. Молодец, заказывайте. Қалада Нооруз майрамы масштабтуу жана салтанаттуу белгиленди. Шаардын борбордук аянтында улуттук майрамга атайын сахналаштырылган программа тартууланды. Элдик бүй топторунун облустук филармониянын артисттеринин катышуусунда театралдаштырылган оюн-зоо көрсөтүлүп, эстрада жылдыздары тарабынан чоң концерттик программа коюлду. Маданий кечеге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, кала мэри Алмаз Мамбетов, жогорку кеңештин депутаттары Сүйүнө Мырзаков жана Фархат Исмаилов шаардыктарды майрамы менен куттуктады. Салтанатка кала тургундары жана коноктору катышты. Кала башчысы Алмаз Мамбетов Нооруз тынчтыктын, ынтымактын жана бакубаттуулуктун майрамы экенин айтып, илгертен жаңылануунун салты катары эсептелип келгенин белгиледи. Кезектеги Нооруз майрамын 30 кылымдан ашык бай тажрыймалдуу түрк дүйнөсүнүн маданий борбору ЮНЕСКОнун баалуулуктарын толуктаган Сулайман тоосу бар. Керемет ак буурасы бар. Жибек жолунун провайдери болгон сүйүктүү Ош шаарынын тургундары бүтүндөй эгемен элибиздин катарында майрамдык маанайда тосуп отурабыз. Саналган Нооруз майрамы эки баскыч менен уюштурулду. Алгач эле эгемен элдин тарыхын чагылдырган сахналык көрүнүш орун алды. Бир түндүк бир желектин астына биригүүгө ата бабаларыбыздын нечендеген кылымдар бою мүдөөсү экендиги даңазаланды. Жылдын жаңылангандыгын жана улуттук баалуулуктарды камтыган майрамда Эдил Байсалов жалпы жарандарды майрамы менен куттуктап, токчулук, молчулук каалады. Иштер, таштаган кадамдар, алган багытыбыз, кабыл алган чечимдер, иштердин аткарылышы мамлекеттин келечегине чындап кам көрүлүп, өлкөдө өзгөрүүлөр башталганын далилдейт. Бул кырдаал ички туруктуулукту жана Кыргыз Республикасынын эл аралык аброюн бекемдөөчү кубаттуу фактор. Тышкы саясатта биз тынчтык жаратуучу дипломатиялык миссияны аткарып келгенбиз жана аны бекем карманабыз. Дүйнө коомчулугу менен бирге биздин өлкөдө да сыноолор түштү. Ырас
анын бардыгын чогуу биримдикте башыбыздан өткөрөбүз. Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен антикризистик чаралар иштелип чыкты. Президентибиз экономиканы алга тарткан бардык ишкерлердин башын бириктирип, ири отуруп түз кеңешип жатат. Ички ресурсту толук пайдаланууга мезгил жетти. Азык-түлүк коопсуздугу үчүн басымды айыл чарбасына коюп жатабыз. Ошондуктан урматтуу жерлештер, калайык бардык жерлерибизди айдап, бир да эгин тала жерибизди бош калтырбай эгели. 21 март күнү күн менен түн теңелеттейбиз. Мындан ары табигат ойгонот. Кыбырагандын баары кийинки жылга кам көрөт. Жаздын бир күнү жылды багат. Буюрса, урматтуу мекендештер, калаганыбыз, жылыбыз ырыс ынтымактын, береке куттун, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Жашасын Кыргызстан. Үйдө бакубат жашоо жана кубанычтуу, сүйүнүчтүү жакшы кабарлар келсин ар бир үйгө. Бүгүнкү Норуз майрамында айтылган ар бир аруу тилек, асыл ой максаттар ар бирибизге кабыл болсун. Араздашуу эмес, достук, бир туугандык, жылуу мамиле көктөсүн. Жагыланалы бардыгыбыз, оорубайлы, сак саламатта бололу. Ушул күндө биздин ата-бабаларыбыз майрамдап келген, ушул күндө алар айдан аман, жылдан эсен чыгыш үчүн Аллахка айтышып, эл журт, мал, жан аман Андан соң шаардык дене тарбия жана спорт комитети тарабынан спорттун улуттук түрлөрү боюнча мелдештер уюштурулду. Улуттук оюндардын 7 түрүнө баалуу белектер коюлуп, каалаган жарандар катышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Оюндардын жүрүшүн жогорку бийлик өкүлдөрү баш болгон жетекчилер таанышып, өз күчтөрүн көрсөтүштү. Көбүнчө улуттук кыргыз оюндары, булар күрөш, кыргыз күрөшү, аркан тартыш, ордо, тогуз коргол, стол тенниси жана шахмат оюндарын бүгүн уюштуруп жатабыз. Бизден Атайын спорт комитетинен каалоочулар үчүн жана жеңүүчүлөр үчүн атайын белектер даярдалган, белектер берилет. Biz eң негизгиси жергебизде тынчтык, ынтымак, биримдик болсо, бардык кыйынчылыктын жеңебиз. Буюрса азыркы жазгы иштерге көңүл бурулуп, бир дагы бош талаа калбасын деп бизге тапшырма берилип атат. Ошол жалпы мамлекетибиз жерлерде, ар бир айылда, ар бир үй бүлөдө бардыгыбыз ушул эгин талааларыбызды эгелик, бактардыбызды тигелик, ынтымакта бололук. Быйыл 26 миллиард сом болуп көрбөгөндөй азыркы учурда биздин дыйкандарыбызга колдоо көрсөтүлүп атат. Күйүүчү май жагынан дагы жанагыл эгин бардык удобрениялардын баарын алып келип атат. Буюрса ушунун бардыгы эми бул мамлекеттик масштабта айыл чарба, бирок мен кайрыла турган суранычыбыз
шаардыктар болобу, айылдыктар болобу, баардыгыбыз азыр ушул үйлүш жерлер көп калган, айдалбай, эгилбей, ошонун баардыгына быйыл биз көңүл буруп, баардыгыбыз үй бүлөлүк азык-түлүк коопсуздугубузду камын жазында Нооруз майрамын турлай Борбордук аянтта жарманке да уюштурулган. Анда улуттук тамак аштын түрлөрү коюлуп, ишкерлер, сүрөтчүлөр жана кол өнөрчүлөр өз буюмдарын тартуулашты. Келген коноктор өзүнө жаккан буюмун, азык-түлүгүн сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Азия полностью энди маселен Кыргызстанда кылынган бычактар машиналар болот. Америка, Россияларга индебей кетип атат, жакшы кетип атат, Кудай кааласа. Жылдан бери кылабыз да бу ишти. Аллага шүкүр. Жакшы, машина аркасынан бала чака бакабыз, тиричилик кылабыз. Суук аба ырайына карабай элдин майрамдык маанайы жакшы. Борбордук аянтка 2000ден ашуун шаардыктар жана коноктор келди. Улуттук маданий саамалыкка шаар казынасынан 1,553,000 сом каралган. Борбордук аянтка бир боз үй тигилип, байыркы кыргыз элинин каада салты көрсөтүлдү. Ош шаары өтө чоң. Даярдыктарды көрүп бүгүн бардык кыргыз элибизге кааларыбыз токчулук, болчулук, өлкөбүз тынч болсун, жерибиз, элибиз аман болсун. Ар дайым ушу майрамдарда жаркырап жайнап өнүгүп өсүп жүрө берели. Майрамдык маанай болсун, элибизде тынччылык, аманчылык болсун, эч такыр согуш бетин көрбөйлү. Эң негизги тилегим ошол. Нооруз майрамы кут болсун, эл журтка аманчылык, тынччылык болсун, дайым жыргачылык болсун, ушундай көптөн майрамдар боло берсин. Элиме тынчтык, амандык, дастарконубуз дайым, дастаркондо молчулук болсун. Ош жергесинде ушундай жакшылыктар. Касиеттүү кыргыз элимин чоң жакшы майрамы болуп атат. Жылдын жаңырганы, айдын жаңырганы, күндүн узарганы, жаздын өсүп өнө турган кези мамлекетибизге эң чоң өнүгүү болот. Мыкты уулдарыбыз, мыкты кыздарыбыз өлкөбүз үчүн патриоттук менен иштейт деген оюм бар. Ийгилик каалайм баарыңарга.